Зөөкүр зордуктоого шектелген адамды ооруканага жеткизгенде ал адам кантип качып кетти азырынча белгисиз. Жашоодон наразы болгонбу, бирөө менен урушканбы айтор белгисиз. Сууга чөгөм деп жаткан аялды милиция кызматкерлери куткарып жаткан видео тарады. Удостоверениеңизди көрсөтүп койбойсузбу? Сага көрсөтө албайт экен. Эмнеге көрсөтө албайсыз? Кызмат учурунда кызматтык күүлүгүн көрсөтпөйм деген майы кызматкеринин видеосу эл арасында талкууда. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астына өйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Ошто зордуктоого шектелип кармалган адам ооруканага жеткирилгенде качып кетти. Бүгүн 29-июль күнү Кара Суу районунда зордуктоо фактысы боюнча шектүү катары кармалган адам соттук психиатриялык экспертиза учурунда ооруканадан качып кетти. Бул тууралуу өздүк булактар билдиришти. Алдын ала маалыматтарга караганда, окуя Ош облустук психикалык саламаттык жана наркология борборунда болгон. Ал экспертизадан өткөрүү үчүн милиция кызматкерлеринин коштоосунда аталган мекемеге жеткирилген. Бирок алар бир азга алаксып калган учурда эшик аркылуу сыртка чыгып, дайынсыз жакка качып кеткен. Учурда акча миздөө иш чарасы жарыяланып, аны кармоо иштери жүрүп жатат. Булак турмуш кежи. Санкт-Петербургда мигранттарга такси кызматында иштөөгө тыюу салынды. Санкт-Петербург шаарынын губернатору Александр Беглов патенти негизинде иштеген чет элдик жарандарга 2025-жылдын аягына чейин такси кызматында жана айдоочусу бар унааларды ижарага берүү тармагында иштөөгө тыюу салган токтомго кол койду. Бул тууралуу Смольный сайтында жарыяланды. Бул чара жүргүнчүлөрдү ташуу кызматтарынын сапатын жана коопсуздугун жогорулатууга, ошондой эле Россия жарандары үчүн кошумча жумуш орундарын түзүүгө багытталган. Патент менен иштеген чет элдиктерди ишке алган компаниялар жана каршеринг кызматтары 3 ай ичинде бул жарандар менен болгон эмгек мамилелерин токтотуп, жаңы кызматкерлерди тартууга тийиш. Токтом жарыялангандан 10 күндөн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Мындай чектөөлөр бийликке жаңы талаптын эмгек рыногуна жана Петербургдун транспорт тармагына болгон социалдык экономикалык таасирин баалоого мүмкүндүк берет. 2025-жылдын жыйынтыгы боюнча шаардын эмгек жана калкты иш менен камсыз кылуу комитети 2026-жылы бул чараны узартуу маселеси боюнча губернаторго сунуштарды берет. Буга чейин ушундай эле чаралар Татарстанда кабыл алынып, ал жерде 2025-жылдын 31-декабрына чейин патент менен иштеген мигранттарды экономикалык ишмердүүлүктүн 10 түрүнө тартууга тыюу салынганы расмий маалыматта жазылган. Садыр Жапаров порно сайттарды жабуу боюнча мыйзамга кол койду. Эми мындай контенти бар сайттарга bir күн ичинде материалды өчүрүүгө эскертүү берилет. Сайттын ээси андан баш тартса, портал 2 айга бөгөттөлөт. Мындан тышкары бардык интернет провайдерлерге порнографиялык маңыздагы контент жарыялоого тыюу салынат. Минкап тыюу салынган порно сайттардын тизмесин даярдашы керек. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Сууга түшүп чөгөм деген аялды куткарып жаткан милиция кызматкерлеринин видеосу тарады. Видеодо көрүнүп тургандай, аял киши аны куткарууга аракет кылып жаткан милиция кызматкерлерине каршылык көрсөтүп жатканын көрүүгө болот. Флоридада учак менен унаа кагылышып, 7 киши жаракат алды. АКШнын Флорида штатында бир моторлуу учак унаанын чатырын кесип, сейил бакка кулап 7 адам жабыркады. Чет элдик ЖМКлардын маалыматы боюнча учак абага көтөрүлгөндөн кийин дароо кулап түшкөн. Учакта 2 адам болгон, ошол эле учурда унаада бир чоң киши жана 4 бала бара жаткан. Жабыркагандардын баары ооруканага жеткирилди деп айтылат маалыматта.
Чүй милициясы поезди таш менен ургандарды тапты. Бишкек балыкчы каттамындагы поезди таш менен урган бейбаштар аныкталды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Облустук милицияга окуяга тиешеси бар делип, Чүй районунун 15, 14, 12 жаштагы өспүрүм тургундары такталганын белгиледи. Бирок алар жоопкерчиликке тартуу курагына жете электигине байланыштуу өспүрүмдөрдүн ата-энелери менен түшүндүрүү иштери өткөрүлүп, эскертүүлөр берилген. Эске салсак, Кыргыз темир жол ишканасы 25-июлда Токмокто жүргүнчү ташуучу поездин вагондоруна таш ыргытуулар болгонун кабарлаган. Кийинчерээк Чүй милициясы поездин ташпаранга алынышы боюнча текшерүү башталганын маалымдаган. Эмомали Рахмон ысык көлдө экени белгилүү болду. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон ысык көлдө экени белгилүү болду. Анын келгени буга чейин жарыяланган эмес. Бүгүн президенттин басма сөз кызматы эки өлкөнүн эзелери Чолпон Ата жолугушуп, кыргыз-тажик достук, жакшы коңшулук жана кызматташтык мамилелеринин талкууланганын билдирди. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Мен Шекербеков Мирландын апасымын. Менин балам сколиоз оорусу менен ооруп келет. Баламды дарылатыш үчүн чет мамлекеттен операцияны $18,000 жасатыш керек экен. Мен да ушу баламды дарылатышсам жакшы болуп кетсе экен деген ойдо уйкудан зар болуп уктабай деле калдык. Колубузда жетпегендиктен сиздерден сурап жатабыз. Кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим, суранам. Жардам берип коюңуздар ушу балама. 5-10 сом болсо дагы, жок дегенде жакшы дубаңыздарды айтсаңыздар дагы балам жакшы болуп кетет деген ойдомун. Жардам берип коюңуздар кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Кудайыман миң эселеп сиздерге кайтсын. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Шекербеков Мирлан. Сколиоз оорусу менен ооруп келем. 3-4 жылдан бери ошо жардамдаштарды сурадым. Жардам колун сунам дегендерге реквизиттерибиз бар. Баламдын банкы 7235 Мирлан Ш деп чыгат. Россия өлкөсүнөн жардам беребиз дегендерге Сбербанк бар 0600 Самаган деген иним Россияда иштеп жүрөт, ошону чыгат. Кайдыгер карабай бизге жардам берип аткандарыңыздарга Кудайыман миң эселеп кайтсын сиздерге. Очень старается помочь, а она почти помогает. Gördünüz mü? Burada karşı üstün cağı, plafondordu koyup buna getiriniz. Emne degen suluğu karasa. Bir yakta Kuday kalasa. Beri degenim 50 yıl tırasta. Beri degen 50 yıl tırasta. Hatta 100 yıl tırasta. Üstün cağı, tatlağı, su düşpöy, kar düşpöy, jamgır düşpöy, neşteme düşpöy. Ya, son oldu. Evet, buna karasata. Удостоверениеңізді көрсетіп қойбайсыз ба? Саған көрсет албайды екен. Неге көрсете албайсыз? Ошоға эле көрсет албайды. Неге? Ошо кел, нервке тийбечи укам. Ассалаmu алейкум. Нервке тийбечи. Ассаламу алейкум.
Маге мен байттырмын, удостоверение сұрасам көрсетпей атат. Кішкене мындай жалғанды азырақ сөйледі. Берден қаратасың, учуп келатасың мынеге. не аласыз, Келіп Баге? бияқтан бұрылды, мана бияқтан шықты. Жоқ, ошо статья бар да, чын бай? Удостоверение көрсетші керек та. Удостоверение көрсетіп қойыңыз, Баге. Саған көрсетпеймін. Жан 045. Болды? Удостоверение. Болды? Кім Баге бұл жақтың аты? Сіз напарник екенсіз ғой? Удостоверение көрсетпей атат. Көрсетіп қойсын, кетеміз болды. Атын кім? Атым? Не аласыз? Қайырдан боласың? Боламын да, Қырғызстаннан да. Қайырдан? Удостоверение керек. Мы открываем бизнес, мы будем делать бабки. Мы купим себе шмотки, мы купим себе тапки. Мы открываем бизнес, мы будем делать бабки. Мы будем делать все, пока ты будешь на полставки. Мамаев Болотбек Пусурманкулович, младший инспектор взвода. Қалты кішіне жайрақ сөйледі. Бияқтан мен көріп тұрам, үкәме. Қарап тұрам. Онты жалған сөйледі, үкәме. Доказательство жоқ болып тұрсыз. Бірақ жанағындай қылып тұрып сөйлеуіңдер сіз. Авария болып келесің, ана инвалид болып келесің деп. Өзің ұрышы. Авария болып қалшың мүмкін деп отам. Ана деп сөйлеуіз, бұл жақта бар видеода. Андай қылып сөйлеу білесіздер. Қанды жолда тұрасыңар.